Assalamu алейкум Ошкобар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандестер, балбандар. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз. Тактап айтканда Токтомат Зулпуй айылдык аймагында турабыз. Дастан чабандес чыкмакчы. Мына кыргыз жылкысы менен кандай ат болду? Маалыматына чогуу көп болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар атка мынакей. Дыйкандардан ат чыгып атат. Кандай ат болду? Мына Дастан чабандес маалыматты берет, суроолорду беребиз. Сиздерге жеткирип өтөбүз. Дастан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай денсаулыктар жакшыбы Дастан? Иштер жакшыбы? Саламат. Атыңы сатууга койдуңбу буйруса? Койдук. Эми бул ат тууралуу кичине көрүүчүлөргө өзүң маалыматты берчи. Жаш канчадагы ат? Жазга 7 жашта. Жазга жетиби? Жети. Кыргыз жылкысы окшойт, карабайыр. Өзүбүздүн карабайыр ат. Төрт казыгы тазабы? Таза. Калың. Бою канча чыгат Дастан? Бою 1.60. Тегиреги, а? Тегиреги да. 1.60-тын тегиреги. Эми аттын улагы, үйүрү кандай болду? Кичине көрүүчүлөргө айтпайсыңбы? Үйрү гарантия. Үйүрдө жүргөнбү? Жүргөн өзү. Анан улагы şu айылдын такулагынан чыгып турабыз да. Текулактын аты. Айдачы мындай эми басыгын байкайлы, мынакей туугандар. Карабайыр кыргыз жылкысын издегендерге дыйкандардан чыгып атат. Баасыны кандай айтат дыйкандар? Чогуу угабыз туугандар. Дастан, ошактан бир кой берип койбойсуңбу нарарактан кичине узагыраак. Мына кеткенин көрүңүздөр аттын жеңил ат экен, а? Мынакей, болду. Атты көрүп турасыздар туугандар. Мына чабып кетти. Тек улактарда чабып жүрөбүз деди. Азыр улакка кандай кирет чогуу болобуз. Мынакей атты көрүңүздөр. Кеткен өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жеңил атты жеңилдеш керек туугандар, чындыгында. Болду Дастан. Мына ат болсо ушунчалык болор. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Узак эле чабып көрсөтүп берди. Мына атты көрдүңүздөр туугандар. Эми калган маалыматты эсинен дагы аласыздар. Биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр болот атты. Дастан кичине жылоолочу, мындай жылоолорун дагы көрөлүчү. Мынакей атты көрүп турасыздар. Айылдын тек улагына жарай турган ат экени өзүңүздөр байкап турасыздар. Күлүктүгүн дагы көрдүк. Кичине буроолорун да бурап көрсөтүп койбойсуңбу? Поворотторуну оңго солго дегендей. Болду Дастан эми. Мына аң дөңдөнөм кайтпаган ат экен. Мына өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Дастан, мындай топко кириш чыгыштары кандай эми аттын жыйынга? Төрт казыгы таза дедиң, э? Таза. Баасыны канча коесуң? Баасын угайлычы. Базар баасын деле коебуз. 165 миң. 165 миң сом. Кем болот, а? Сүйлөшүлөр болот. Мына алды аркасын көрүңүздөр, мына туяктарын кайрадан тартабыз. Мына көкүрөктөрүнө наракка бурсаң, кыргыз жылкысын сүйүүчүлөргө 165 миң сом деп айтылды туугандар. Кичине үстүлөрү кандай үстүлөрү? Үстүлөрү эми орто. Эми улакка жарайт жакшы да. Мында бир айылдын улагына жарайт, уят кылбайт вирус, а? Чабып жүрөсүң. Ат кириши чыгышы кандай? Кириши жакшы. Оздору элпек окшойт, а? Оздору жакшы жумшак, элпек. Баасы айтылды. Эми номерлерди айтып өтсөк. Плюс 996 220 менен 85 63 78 номери менен байланышып бересиздер. Атка лайк басып бөлүшүп коюуну унутпайсыз туугандар.